Мына биз дайыма айта беребиз да. Чоңдорубуз өзгөчө, мамлекет башында тургандар, өкмөттөр өзгөчө, премьер-министрлер. Биз мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз дейт. Докторлордун айлыгын көтөрөбүз дейт. Пенсияны көтөрөбүз деп ар дайым ар шайлоодо ошондой сөздөр айтылып келет. Бирок ошол атка минерлерге бир суроо берген киши жок да. Кайсы акчадан көтөрөсүңөр деген. Эми экономиканы түшүнгөн кишиге бул сөздөр сөз берип атпайбы? Бул өтө түшүнүксүз болуп калат да. Себеп дегенде көтөрүш үчүн айлыктарды, социалдык төлөмдөрдү жогорулатыш үчүн ан үчүн бюджетте акча болуш керек да. Биз тилекке каршы 30 жылдан бери бюджетти көтөрбөй, чоңойтпой, ошо болгон тыйынды сыгып, ошо аз акчага айлыкты азыраак берип, жетпегенине кредит алып, алган кредитти дагы жеп, урдап келе жатабыз да, тилекке каршы. Биз бунун ордуна айтып атабыз. Эгер ошондой коррупцияны жоёбуз, мамлекетти, бюджетти чоңойтобуз дей турган болсок, анда ошонун бюджеттин кирешесин караш керек да. Эң чоң киреше бюджетте негизи бул салыктар болуш керек. Бүгүнкү күндө салык төлөй турган ичканалар иштеши керек. Бизде кандай Кыргызстанда? Бизде Кыргызстанда акыркы 20 жылдан бери аралашып жүрөбүз бизнеске. Тилекке каршы иштейин деген киши иштетпейт. Сырттан инвестор алып келебиз деп мактанышат. Бирок Кыргызстандын ичиндеги кыргызстандык ишкерлер ишенбесе, алар акча салбай, акчасын бекитип алып чыгып жүрсө, сырттан бизге ким ишенип келсин? Ошондуктан бул жерде эң негизги маселе Кыргызстанды көтөрөбүз деп атсак, бай мамлекет болобуз келип атса, анда жеке секторго, ишкерлерге шарт түзүп бериш керек. Өзүбүздүн ишкерлерге ошолорду инвестор катары кабыл алып, ошол ички инвесторлорубузга шарт түзүп берсек, сыртка товарын сатып, экспорт кылган ишканаларга жардам бере алсак гана, ошондо биздин Кыргызстанда бюджет көтөрүлөт, салыктар түшөт, элдин турмушу оңолот. Ошол нерсени кандай кантип кылабыз деген суроого жообум бул биринчи ирет албетте мыйзамдарды жөнгө салып, ишкерлерге болгон мыйзамдар иштегенде дагы ошол мыйзамдар туура иштеп, жеңилдетилген түрдө биздин бир ишкер, ар бир ишкерибизде эле юрист же болбосо экономист боло албайт, болушу мүмкүн дагы эмес. Ар кандай катмардан биздин жарандарыбыз ишкер болушу мүмкүн. Кечеки эле мугалим, болсо кечеки эле доктор ишкер болгон деп чыгышы мүмкүн да. Ошондой ишкерлерге биз эмне аларды, сен эми сөзсүз юрист болушуң керек, ошол мыйзамдар